Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, бүгүнкү күнгө жума таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Бишкекте болсо бүгүнкү таң кар менен башталды. Мына ушундай жаздагы суук күндө жылуу студияда сиздер менен амандашып жаткан кызыңыздар мен Жасыл Кудайбердиева. Анан дагы кадырман теле көрүүчү, кайсыл жакта бүгүн кар жаап жатат, кайсыл аймакта аба ырайы кандай болуп жатат дегеле мен сиздер менен чогуу биргеликте билгим келет. Ал үчүн WhatsApp номерлери азыр экранда чыгат. Мына ошол жака билдирүүңүздөрдү калтырыңыздар. Эң биринчи билдирүү калтырган айымга биз буйруса сонун белеги карабыз. Жеке катка жазсаңыздар, анан сиздерге биз белекке карабыз. Урматтуу теле көрүүчү, негизи кыргыздын аялдары байыртадан бери эле колунан көөрү төгүлгөн тикмечи, уус чебер, кол өнөрчү иши кылса үйдө жөн отурган эмес. Сөзсүз түрдө бир жумуш менен алек болгон, андан сырткары өзү тиккен, өзү жараткан буюм тайымдарды, күндөлүк турмушка керектүү буюмдарды уул кыздарына маданий мурас катарында өткөрүп берген. Бүгүн дагы куурубуз уч эмес, мына ушундай өзгөчө бир кол өнөрчүлүктүн ээси, биз таң калтыра турган кыргыздын этно, азыркы тил менен айтканда этно буюмдарын, жууркан төшөктөрүн тиккен, анан дагы өзгөчө кол баштыктарды тиккен айым бүгүн бизде кол өнөрчү конокто. Ким деп турган болсоңуз, Гүлнара Акишева деген эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиптирсиз. Кутман таңыңыз менен. Дегенде эле ыраазычылык билдирем. Ушинтип эринбей жууркан төшөктөрүңүздү көтөрүп биздин телеканалга, таңкы регионго келип бергендиңиз үчүн рахмат айтабыз. Орозоңуз кабыл болсун дейбиз. Анан эми эң алгачкы эле суроо, мына ушул кол өнөрчүлүккө кантип келип калдыңыз? Негизи канда болбосо кол өнөрчүлүк кыла албайсың. Бизде тиги апаларыбыз байыртадан бери эле сайма сайып, курак курап, шырдак шырып отуруп эле тиги кыздарды күнүмдүк турмушка даярдап койгон да. Ооба, менин апам чебер киши эле. Анан биз бала кезде шырдакты көп жасадык. Шырдак шырып, ошентип жүрдүк. Анан кийин турмушка чыктым. Турмушка чыкканда бала төрөлүп, балам менен үйдө отуруп калганда, кечке балам менен отура бергенде бир зергесиң, эмне кылыш керек деп анан анда машинкам деле жок болчу. Анан колго курак курап көрдүм. Төшөк жасап курак курап көрдүм. Анан эметсем, көргөзсөм, менден улууларга көргөзсөм аябай сонун болуптур, жасай бер деди. Анан ошентип эле акырындан ушинтип көнүп кеттим. Негизи апам чебер киши болчу да. Апаңыз чебер болчу экен. Анан эми азыр сиздин өзүңүздүн кыздарыңыздан тикмечиликке кызыккандар барбы? Кыздарыңыз? Мен бир эле кызым бар, анан ал өзүнүн эмеси менен, кесиби менен иштейт. Бирок оймону аябай жакшы жейт. Өзү стоматолог, бирок оймону аябай жакшы жейт. Кызым эмес, наоборот, уулум бар. Уулум бул жерде саймаларды уулум саят. Ошол көп жардам берет мага. Буюрса ойлоп атам, ушул менден кийин ушул төшөк жасабаса дагы бир кандайдыр бир эмени алып кетет го. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн алып кетет го деп атам, ошо саймага жакыныраак уулум, тескерисинче кыз эмес уулум. Балким жыгачтан, кийизден, булгарыдан бир буюмдарды жасап калат чыгар уулуңуз. Анан эми канча жыл болду мына ушул кол өнөрчүлүктө жүргөнүңүзгө? Мен азыр эми ал биринчи баштаганымды эсептесем, андан бери көп эле бир анда бир 35 жылга жакындап калат. Мындай аябай киришип эме кылганым 25 жыл болду. 25 жыл болду. 25 жылдан бери мына ушундай жууркан төшөктөрдү тигесиз. Кыздарга оокат жасап берем. Өзүмкүнө жасадым, анан жаап калганда келип бизге да жасап бер дейт. Ошондон бери жууркан төшөктөрдү жасайм. Андан тышкары, анан бул баштыктарды болсо жакын карада эле ушул аябай жакты мага, анан жакын карада эле жасап баштадым. Ага чейин жалаң жууркан төшөк болчу да. Анан демек сиз турмушка уузап аткан кызга сеп даярдаганды башынан аяк сиз жасап берет экенсиз, эгерде биз кайрылсак. Анын ичинде эмнелер бар? Мисалы, жер төшөк бар, жөлөңгүчтөр бар экен, дагы эмнелерди жасайсыздар? Көшөгөсү бар, шырдагы бар. Эмне керек болсо ошонун баарын эле шейшептерден үйдө ушул бар эле, баарын. Эмне кол менен жасалса ошонун баарын жасап беребиз. Кандай оймолорду көбүрөөк түшүрөсүздөр? Башында мисалы көп
мисалы төшөк узун болсо ошонун баарына бетине баарын оймо түшүрчүбүз да. Анан азыр эми заман өзгөргөнүнө байланыштуу мындай чекелерине эле көп салбай эле, чекелерине эле салып атабыз азыр оймолорду. Анан көбүнчө саймага, мен өзүм негизи сайманы аябай жакшы көрөм, саймага басым жасайм да. Төшөктөрдүн көбү мисалы мына момундай сайма менен жасалат да. Журкандарга деле чекесине, жер төшөктөргө деле, анан жаздыкчаларына деле ушу сайма мага аябай жагат, анан сайманы көп колдоном. Курак десе куракты эметип берем. Негизи бул өзгөчө дагы формада экен, дивандарга колдоно турган. Ооба, бул башка койгонго аябай ыңгайлуу. Момундай жаздыкка караганда бул аябай ыңгайлуу, моюнду оорутпайт. Мындай кандайдыр жакшы саласың да, буга мындай диванга коюп коюп эметсе. Кээ бирөө ойлойт муну кооздук үчүн экен деп. Кооздук үчүн деле эмес, бул аябай эми колдонуп көргөн кишиге мисалы аябай ыңгайлуу да. Моюнду оорутпайт. Жеңил экен. Анан өзүнчө да бир көрүп берип турат. Түстөрү дагы бирине бири мисалы айкалышып атат. Анан ушул кездемедеги түстөрдүн айкалышы, анын ичинде саймалар дагы бири менен бири түстөр айкалышы, бул дагы өзүнчө бир эмгекти талап кылат болуш керек. Изилденишиңиз керек, кайсыл түстү койсом экен деп, Ооба. Негизи төшөк журкан жасаганда эң оор нерсе ошо түсүн айкалыштырган эң оор нерсе. Эң оору да. Жасаган оңой эле. Бул түстү келиштирген бул эң оор ошол, эң татаал ошол болот. Муну коюп көрөсүң, муну сайдырып көрөсүң, бул болбой калды деп муну коесуң, ошентип мындай көп мындай жасаганда баягы кыргызда айтат го, бүткөн ишке сынчы көп деп. Муну жасаш өзү негизи эме эле ошо тандаш оорураак да, ошо айкалыштырыш оорураак. Түстөрдү айкалыштыруу гана кыйынчылык жаратат экенсизге. Ар бир кездемени коюп алып, курап көрүп, бирине бирин чаптап көрүп отуруп, анан ушундай бир өзүнчө айкалышкан түстөрдү таап чыгат экенсиз да. Эң оболу дегенде мына ушул жөлөңгүч дейбизби, канча убакыт кетет башынан аяк даярдаганыңызга? Муну бир күндө 2 жасаса болот. Эми баягы көнүп калганга бат эле болот. Ичине эмне салынат? Мунун ичинде жанагы пальтолорго салат, халафай деп коет го, халафай бир ошол салынат. Анан моундай тегерете поролон коюлуп туруп, анан ошонун ортосуна салынат. Мындай формасын өзүнүн эмесин кармап туруш үчүн поролон коюлат мунун ичине. Мунун ичинечи, анан ортосуна теге эме салынат. Анан муну жууса болобу? Жууса болот. Жөн алып эле щетка менен жууп эле күнгө коюп коесуңар. Бул эми бул жаздык сыяктуу, мисалы жаздыкты ичин чыгарып жууа эле, сырты менен. Мисалы жаздыкты чыгарып жуусаңар болот. Бул эми баягы кайра чыгарып жуугандан кийин кайра мисалы чебер болбогондон кийин сала албай калышы мүмкүн да. Бирок формасын жоготпойт. Жоготпойт. Ошоңчо эле турат. Мунун ичинде аябай эме мындай тыкыз салынган, формасын жоготпойт. Жууганда дагы формасын жоготпойт экен. Жууркан төшөктөрдү мисалы сиздерге буйртма берүү үчүн канча убакыт эрте беришибиз керек? 1 ай же 2 ай эрте бериш керек. Анткени кишилер көбүрөөк болуп калат, ошондо жетишпей калышы мүмкүн. Кандай кездемелерди колдоносуздар? Мен көбүнчө эме мисалы жууркандарга денеге жагымдуу болгон пахта кездемелерин көп колдоном. Анан мындай синтетика аралаштарды такыр эле колдонбойм. Же болбосо үстүңкү бетин, жамынбаган бетин, мисалы кымбат материалдар деле бар да, бирок синтетика болот алар. Анан ички бети сөзсүз түрдө пахта болуш керек. Анткени денеге жагымдуу болуп жатасың да. Анан ички бети пахтадан болот. Бирок мен көпчүлүк эмелерге, кардарларга эме кылып кеңеш берем. Эки бетин тең пахтадан кылгыла. Анткени колдонгонго да жакшы. Аны жыйнап эле коюп койбой колдонуш керек да. Ошо пахтадан жасалган жакшыраак болот да. Анан бул жакта мисалы эки түрдүү кездеме кошулган окшойт. Бул жердеби? Бул жерде бамбук болсо ортосу, бул жер болсо бул тукаба. Бул таза тукаба. Таза тукаба. Анан бул төшөктүн ички бети дагы эме кездемеси дагы эме да. Пахтадан. Болсо дагы. Мисалы синтетика жер төшөктү жөн эле отурбайбыз да. Кээде кыргыздар жатабыз буга жерге салып алып, ошондо ички бетинен коюп жатса, бул денеге жагымдуу эме да, пахтадан. Бул жерге болсо сайманы сайганда бул эмеге караганда, тукабага караганда буга жакшы түшөт да, ошон үчүн анан ортосун эмеге саябыз. Тукабага жасаганда сайма жакшы түшпөй калат, отурбай калат. Жакшы отурбай калат, анан бул ворстордун ичине жакшы билинбей калат да. Анын үчүн калың жиптер менен сайыш керек анан. Ошон үчүн ортосун эме кылабыз да, бамбук. Кичине эмеси
түгү дейбизби, түгүн азыраактан алып кездемелерге сайдык. Анан эми сизде иштеген кыздар барбы? Анткени төшөк капкан аябай баягы оор, кыйын, убакыт алат. Албетте. Көздүн майын алат. Болсо айтып атпайбы, балам, уулум бул саймаларды бааламсаят, көп деле киши жок. Анан сиңдим келип каптап берет. Анан мындай чоң бир цех деп коебуз, азыр ачып жасап атышпай, андайга деле көңүлүм келген жок да негизи. Мисалы чоң жерде көп кишини иштеткенде эң биринчи сапат начарлай баштайт. Анткени ар бир кишинин артынан сая түшүп жүрө албайсың. Ар бирин текшере албайсың. Текшергенге аракет кылсаң деле баары өзүң каалагандай болбой калат да. Анан ошон үчүн баягы өзүм кардарларым бар, ошого ылайыктап эле 3 эле киши иштейбиз. Балаңыз, уулуңуз каптап берет төшөктү? Жок, саймаларды сайдык. Саймаларын сайып берет. Каптаган сиңдим каптап берет. Негизи ар бир кыргыз апалары жаштайынан эле ошол кыздарына төшөк каптаганды, колунан бир буюм жаратууну үйрөтүп келишет да. Анан азыркы учурда көпчүлүгүбүз эле ошол жаштар дейли, баягы төшөк каптай бербейбиз, керек болсо жууркан төшөгүбүз кир десе дагы аны атайын жуудура турган жерлерге алып барып эле жуудуруп коюп атабыз, сырты менен эле жуудуруп кайра алып келип коюп атабыз. Анан сизгеден суранган кардарларыңыз болобу? Менин кызымды төшөк каптатканды үйрөтүп берчи деп кайрылышабы? Ооба, бар. Бирок кыздар эмес, өзүлөрү. Менден чоң деле эжелер келип үйрөнгөндөр бар. Үйрөнүп, жасап, көргөзүп, эми өзүнүн үй бүлөсүнө ылайыктап жасап алган, үйрөнүп кеткендер бар. Анан эми бул жакта сиздин ташпакка турат да, бул дагы жууркан төшөктөрдүн кездемесинен жасалат окшойт. Ооба, бул дагы төшөктүн кездемесинен жасалат. Бул жаздыктын ордуна колдонсо болот, баш коюп жатса болот, балдар ойногонго ылайыктуу. Анан эми ушуну көп жылдан бери жасайм, анан ошо канча жылдан бери жасасам, ошончо жылдан бери буга кардар көп да. Көп алышат, балдарын алышат, туулган күнгө болсо деле ала беришет, белек катар көп алышат да. Анан балким сиз баягы кызга сеп даярдаганга буйрутма бергенде сөзсүз ташпакка кошуп берет чыгарсыз. Ооба, белек катар ташпакка кошуп берем. Эмнеге мындай эме болсо, балким жаздыктардан кошуп берем, бирок ташпакканы көп кошуп берем. Мындай кошуп коюңуз деп, баягы кызга эме болсун деп. Сөз түрдө бир белек бергенге аракет кылам, колумдан келгенде. Өзгөчө ташпак экен, эми курактар менен куралган, ташы курактар менен экен. Анан эмелери да бар да, могунун башка ташпакка бар, могунун үстүнө саймасы менен да бар. Саймасы менен да бар, анан бүгүн эме курак менен келип калды силерге конок. Негизи кыргыздын апалары тээ байыртадан бери эле ар бир кездемени сарамжалдуу пайдаланган да, таштаган эмес, ыргы тийген эмес. Жууркан төшөк тиккенден калган калдык кездемелерди, кыйкындыларды, кесиндилерди мына ушундай курак курап, баягы сарамжалды пайдаланган. Сиз дагы мына ушул ыкманы пайдаланат экенсиз. Ошон мына боякта да бар. Мына моректи сумкада. Мына могу жууркан тигилген эмелер да, кездемелер. Жууркан, мисалы могу көйнөк тигилген кездеме болчу. Анан ушунун баарын эметпей, анан ондай баштыкча колдонсо да болот экен да. Мисалы, буга аябай деле чоң кездеменин кереги жок. Аябай деле кереги жок, бирок мындай сон менин оюмча жакшы эле чыкты окшойт. Ооба, сон. Түстөр дагы бирине бири төп келип айкалышты. Мына могу жерде деле, мына могу дагы бул деле жууркандан арткан кездеме. Булар деле, бул болсо эмеден пардо, терезе пардодон арткан, бийиктигинен кесилип калып калат да, ошондон арткан кездемелер. Мисалы, могу жерде баштыкчалардын көбү мен жасаган жууркан төшөктөн арткандар. Ошондон арткан кездемелерден жасалган. Анан моорекини дагы айткым келип атат, мына моорекини. Могу баштыкча. Биздин ар бирибиздин үйүбүздө эле бир ата дети чоң энелерибизден калган саймалар бар да. Моореки саймага, биздин чоң энем, кайненемдин кайненесинин саймасы моореки. Сайманын өзүнө эле 90 жыл болгон сайма да. Анан ошону жакшы жерлерин алып, кандай экинчи жашоо берип дегендей да, эми баягы энебиздин оокаты деп колдонуп жүргөнгө табир катары ушундайларды жасап атам. Жасап анан чоң апанын кыз келиндерине таратып бердиңиз. Таратып бердим, белек кылып. Белек кылып, анан картиналарын чоңдорун картина кылып үйлөргө илдик. Эгер эме болсо саймаларды ушинтип койсо болот экен. Азыр саймаларды илбей атпайбы? Илгерки саймалар деп эле сандыкта жатат, же болбосо мен бир таанышым айткандай айылда көң жабылып жатат дегендей. Андан көрөк ушундай кылып койсо жакшы эле го дейм да. Мындай эмеге иш жасайм дегенге негизи өтө чоң эмен делечи, мындай чоң акчанын деле кереги жок негизичи.
аябай көп акчанын деле кереги жок. Мындай бир башына бир аз алып алсаң эле өзү эле кетет. Мындай биз ойлойбуз да бирдеме башташ үчүн аябай чоң бирдеме керек деп, андай деле эмес. Мисалы могу баштыкчаларга аз эле нерсе керек. Демек ошо үйдө отурган айымдар, азыр учурда биз баарыбыз эле үйдө отуруп бизнес баштоону кыялданып жашап калдык да, үйдө отуруп акча тапкыбыз келип калды. Башкача айтканда, айрыкча декретте отурган айымдар аябай изилденип, эмне жасаарын билбей, болгон курстарга барып окуп келишет да. Мына ушундай сумкаларды тиккенди үйрөнүп алса, оңой эле кирешеге чыкса болот экен да. Болот, болот. Анан дагы сиз айткандай көп кездеменин деле кереги жок экен. Ооба. Мисалы тиккиси келбесечи, кездемени алып, мына моореки сайма, перми сайма деп коет. Муну окутуп атышат. Ушуну окуп алып делечи, сумка саткандарга, кийим саткандарга моореки кичинекей момчалык эле кусокто өткөртпөсө ошол да акча. Чоң эмес, майда-майда. Майда-майда эле, буга деле өтө чоңдун кереги жок. Бул сумкаларга деле өтө көп материалдын деле кереги жок. Мындай үйрөнүп алып эле жасаса болот. Жакшы эле акча табышат, жакшы эле болот. Анан ушул сумка баштык тиккенге кантип кызыгып келип калдыңыз? Мен буга чейин бул сумкаларды мен декабрь айынан баштап эле тигип атам. Ошондо мен негизи окуйн ойлодум да, өзүң тиксең бир эле 4 бурчтук баштыкчаны тиге аласың. Анан ар бир нерсенин өзүнүн бир эмеси болот да, жасаган адамдар болот, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт го. Анан Назгүл Раяпова деген кыз бар экен. Анан эмеден интернеттен карап отуруп, Инстаграмдан эметип карасам, аябай сонунда курак кошкон, сайма кошкон, анан ушундай аябай жабып, анан окутам деп жазып коюптур да. Анан ошол кызга барып, жаш болсо дагы аябай чебер кыз экен. Ошол кыздан барып окудум. Ошол кыздан үйрөндүм. Чоң рахмат ал кызга. Анан ошондон бери 3 ай болуп калды, 3 айдан бери тигип атам. 3 айдан берки эле эмгектериңиз мына ушундай көп жылдык баягы баштык тигүүдө тажрыйбасы бар колөнөрчүлөрдөй баштыктар тигиптирсиз да. Анан эми бул жакта мисалы бул баштыкта, булгары дагы кошулуптур, бирөөсүн сиз кармаңыз. Мына урматтуу көрүүчү, бул жакта байкасаңыз болот, кыргыздын оюму кошулган, анан булгарыдан экен. Кездемеси дагы тердетпейт, тардан экен, анан шырылыптыр, Анан дагы биз узун сумка такканды, узун баштык такканды, анан өтө чоң эмес формада такканды жактырабыз го, күнүмдүк турмушка аябай жакшы экен. Күнүмдүк турмушка анан ичине бардык нерсе батып кете берет экен. Ичи дагы эме таза пахта кездеме экен. Пахта кездемеден. Ачкыч, муну салганда илинбейт. Колдонгонго ыңгайлуу. Тагып алса аябай жакшы экен. Анан бул жерде мисалы бул колдо оюлуптур да оюму. Анан бул жерде дагы өзгөчө баягы принт менен деп айтабызбы, өзгөчө принт менен экен. Төөлөр, жибек жолу кербендердин чагылыш экен да. Бул боюнча айтып бересизби? Бул түшүрүлгөн окшойт, Ооба, бул түшүрүлгөн. Мун деген эми азыр заман аябай жетишпедиби? Сублимация деп коет экен. Барсак эле ушуну кайсы каалаган сүрөтүңдү түшүрүп берет экен. Даже өзүңдүн сүрөтүңдү түшүргүң келсе да өзүңдүкүн түшүрүп берет экен. Анан мага ушулар жакты, бизге мындай жакыныраак тема дейинби. Ушул жакта, анан тет жакта дагы турат. Тет жерде эме да бар, элечек кийген кыздар бар. Бул сүрөттө бул баштыкчага эле эмес, мына жаздык турат, жаздыктарга деле колдонсо болот. Көп жерге колдонсо болот, кийимге колдонсо деле болот экен. Бир аябай сонун экен да. Бул шопер экен мындайча айтканда. Чоң баштыкча, ичине баардык нерсе өзү батат экен. Анан жол жүргөндө дагы аябай ыңгайлуу. Ыңгайлуу экен. Экөөнүн айырмасы бул баштыкта, шоперде эмне дейт мону? Замок өткөргүчү сыртында экен, бул сумкаңызда болсо өткөргүчү ичинде экен мынакей. Анан боолорун дагы өзүңүз жасайсызбы? Ооба, боолорун дагы өзүм жасайм. Анткени кездемеси эме болот да, пахтадан болот. Ошо бул жердеги эле жасалган эмелерден, мисалы мунун боосун момундан кылып койсок деле болмок да, моореки кездемеденчи, бул өңдөн делечи. Анан баягы көп колго кармалат да бул. Көп кармайсың да, бат кирдейт да, анан замокту эмелердин ушу карадан кылып койгом да. Кир көтөрүмдүү болсун. Көп кеметкенде улам эле жуй бербей, эме болсун деп. Анан артында дагы мындай ачкычы бар экен, бекиткичи бар экен. Чөнтөктөрү бар, ичинде да чөнтөктөрү бар, ыңгайлуу да. Дал ушул шоперди, чоң баштыкты жасаганга сиздин канча эмгегиңиз, канча саатыңыз кетет? Мен аз жаңы баштагандыгы го, жарым күндө бүтүп атам бирөөнү. Жакшы. Жарым күн, бир 3-4 саатта бүтүп атам да отурсам. Куракты дагы кошуп турсуз,
курак да кошулду. Каркыра курак деп коет. Курак кошулду дагы. Мынакей урматтуу теле көрүүчү, биз маегибизди айтып өттүк. Апаларыбыз тээ бартыдан бери ар бир колдонгон, артып калган кичинекей кездемеден сөзсүз аны кайра жашоосунда пайдаланган да кездемени. Бүгүнкү кол өнөрчүбүз дагы Гүлнара эжеке дагы ушундай жууркан төшөктөрдү тигип, андан арткан кездемелерден мына ушундай өзгөчө, кооз, бири бирине окшобогон, бири бирин кайталабаган дизайндагы деп айтабызбы, анан дагы өлчөмү, көлөмү ар түрдүү болгон мына ушундай кол баштыктарды жаратып келет экен. Чындап эле бүт кайсынысын карасаң дагы биринен бири кооз көрүнөт экен, анан биринин бири кайталабайт экен. Ооба. Кайталайын десең да окшошпойт да. Мындай баары бир жеринен өзгөчө болуп калат, же момундай тесёмкасы башкача болуп калат, өзгөрөт. Мына момундайда мен мурда тиккем, бирок буга такыр окшошкон жок ал сумка. Ал сатылып кетти, анан аныкы бүт эле момундай шыргам. Мында болсо бир жерине майда шырык салып койдум, анан ушун менен эле өзгөрүп калат да. Мисалы, негизи канча сумка тиктим мен 3 айдан бери? 70-80 сумка тиктим. Бирөө да бири-бирине окшошкон жок. Демек сизден биз бир баштык сатып алсак, менде эле бар, башка бирөөдө жок, эксклюзив деп көтөрсөк болот экен, Анткени мисалы базарларда баары баягы Кытайдан, Турциядан, дагы бир башка чет мамлекеттерден келет, баары бирине бири окшош. Анан кээде айрыкча айымдар биз ушундай жан келебиз го. Сендеги нерсени башка бирөө көтөрсө эле маанайын түшүп эле анан ошол нерсени буюмду көтөргүн келбей, колдонгун келбей калат го. Сиздеги буюмдар ушундай биринен бири өзгөчө экен. Бул дагы өзгөчө экен. Анан бул жакты шырып дагы коюп турсуз, э? Ооба. Бул сумканын баары эле шырылат. Мына могу жерлердин баарында шырык болот. Мунун ичине эме салынат. Фетр деп коет, жанагы искусственный кииз болот. Ошол формасын кармасын, мындай жалпып калбасын, ичине бирдеме салса да бир жагына чыгып калбасын деп ичине фетр салынат. Ошондо бул сумка канча колдонсо деле эмесин жоготпойт. Кандай эмеде болсо ошол эмеде турат. Анан алда бетин кооздоп шырып коем. Дизайны өзгөчө экен. Мына кара түс, бул жакта 4-5 түс бар экен. Анан курак дагы бар экен, шырып дагы коюптур, баягы биринен бири өзгөчөлөнгөн, анан тердетпей турган. Ооба. Мисалы жайында булгары көтөрсөң, баягы денеңе тийгенде тердейт. Анан эми сиз окуп үйрөтөсүзбү? Буйрса. Үйрөтөйүн деп атасыз. Үйрөтөйүн деп атам, үйрөнөм дегендер бар. Демек 3-4 айдын ичинде эле сизден үйрөнөйүн дегендер бар. Бизде каттар бар экен, Кутман таң базар коргондо жамгыр жаап жатат деген теле көрүүчүбүз бар экен. Андан кийинки кат болсо: Ассаламу алейкум, саламатсызбы урматтуу мекендештерим, баардыгыңарды Рамазан айы кут болсун. Келе жаткан айт майрамыңар менен куттуктайм деген 074 абоненти бар экен. 602 абоненти жазыптыр. Саламатсыңарбы? Бизде Ош шаарында 3 күндөн бери бир аздан токтоп дегендей жамгыр эле жаап жатат. Бар эле кубанычта, жер абдан суусаган экен, жерге сиңип агып кетпей түшүм мол болот дегендиктин белгиси катары карасак болот дейт. Мен көрсөтүүнүн башында айттым эле, ким биринчи билдирүү калтырса белеги карам деп. Бул жакта 8ден 10 өткөндө жазган экен, 415 абоненти базар коргондо жамгыр жаап жатат деп. Сиз кайра мага жазып коюңуз, буюрса азыр түз эфирде эле кандай белек аларыңызды көрсөтөм. Демек бизден алыстабай бизге менен бирге болуп турат экенсиздер. Эми эркин микрофон берейин, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Социалдык тармактардан сизди кантип издейбиз, эмнеде издешибиз керек? Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушу эфирге чакырып, менин эмгегимди баалап атканыңыздарга чоң рахмат. Көрүүчүлөргө болсо чын ден соолук каалайм. Орозобуз кабыл болсун. Каалоо тилектерибиздин баары Аллахым кабыл кылсын. Бүгүнкү жамгыр да бул Кудайдын эң чоң белеги. Жамгыр жаап турсун жазында. Баарыңыздарга чоң рахмат, көңүл бөлүп аткандарыңыздарга. Ана мага кайрылуу үчүн Акишова Гүлнара сайма төшөк деген менин эмем болот. Ошого кайрылсаңыздар болот. Келиңиздер, окуйм деген кыздар болсо, үйрөнөм деген кыздар болсо, мен анчалык деле көп мындай азыр көп суммада акчаны сурап атышат го. Мен андай деле эме кылбайм. Керек болсо бекер деле үйрөтөм. Аябай мындай ушундай ынтызарлар бар да, жасагысы келет аябай. Ошондойлорго мен мисалы ушул убакка чейин бирок бирөөнөн да мен акчалуу үйрөткөн эмесмин.
Анан эми мен курс сатам, үйрөтөм деп 5, 6, 10 кишини топтоп алып үйрөтпөйт экенсиз. Антпейм, анан өзүмө мындай суранып келгендерди эми чыдай алсаң Бирден жаныма окуп отуруп тур, анан монтели деп үйрөтөм. Анан негизи ушул убакка чейин акчага үйрөтүп көргөн эмесмин. Анан эми заманга жараша болуп атабы баары эле. Эми азыр кыздар өзүлөрү эме деп атышат да, тиги акчага үйрөнөт элек, үйрөтүңүз, төлөп берели деп атышат. Анан эми буюрса келиңиздер. Ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип бергениңиз үчүн. Анан мына ушундай өзгөчө бир кесипти аркалап, дечендеген айымдардын жумушун жеңилдетип, айрыкча баягы маанилүү күндө кызын узатып аткан апалар эмоция менен толуп турган учурда сиз мына ушундай өзгөчө бир сонун кооз этно деп айтабыз азыркы тил менен, жууркан төшөктөрдү тигип берип, баягы кыздарды турмуш жолуна узатууга өзүңүздүн салымыңызды кошуп келе жатасыз. Мындан дагы чоң ийгиликтерди жаратып, көптөгөн айымдарды окутуп, кимден окудуң эле, кайсыл жактан үйрөндүң десе, сиздин аты жөнүңүздү айтып, сиздин сыймыктанган окуучуларыңыз көп болсун. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай бүгүн бизде конокто кол өнөрчү, тикмечи дейбиз, саймачы Гүлнара Акишева конокто болду. Эгерде сиз дагы мына ушундай этно баштыктарды тиккенди үйрөнөт элем, онлайн киреше тапканды үйрөнөт элем десеңиз, анда Гүлнара эжеден окусаңыз болот экен. Андан сырткары сатып алат элем ушул буюм-тайымдарды, кайсыл жактан алам, же болбосо дагы кандай буюмдар бар, кайсыл жактан көрөм десеңиз, анда социалдык тармактардан Гүлнара Акишева же болбосо Сайма Төшөк деп жазсаңыз, Инстаграмдан сөзсүз таба аласыз. Сайма Төшөк брендинин негиздөөчүсү Гүлнара Акишева бүгүн бизде конокто болду. Сиз болсо бизден алыстабаңыз, кадырман көрүүчү. Буйруса жарнамалык тоногудан кийин экинчи коногубуз менен маек курабыз.